Эң алгачкы намаз окуган. Мен эң алгачкы намаз окуганда 6 жаш белем, 7 жаш белем ошондой да. Биз ошол 6-7 жашта кезибизде энебиз айылдын көчөбүздө бир молдо болду эле, Молдо Бурхан деп. Эң биринчи устазыбыз ошол. Ошого апарып тапшырган. Мына аты сиздики, сөөгү сиздики, эти сиздики, сөөгү биздики деп тапшырган. Ошондон барып эле намаз окугам. Анан намазды үйрөнүп туруп ортончу агам бар эде, ал өтүп кетти дүйнөдөн, Арыф деп. Анан экөөбүз намаз окуп калдык. Мен намаз окуганымды көрүп эле жатып калат эле да, күлө берипчи. Мен серьезный намазды бузбаң десем, сен намаз окуйсуң депчи. Көрсө мен сразу эле өзүмдү ташайт экенмин да рукугачы. Тап этип эле дүүк этип элечи. Ошол 6-7 жашыбыздан алхамдулилла намазды баштап, албетте баягы ал мезгилде эми бир адат катарында эле болгон, чынында элечи. Окуш керек экен деп. Ошонун окуп, анан жаштайыбыздан мектеп менен медресени, ал учурда хужра болгон. Хужраны чогуу алып кеткенбиз. Эң алгачкы намаз окуганга себепкер болуп чоң энеңиз. Жок, өзүм бизде апа деген эне дейбиз да. Энебиз эле. Энебиз ушундай өзү мектепте алтын медаль менен бүткөндүктөн, анан окуйм десе ал учурда ушундай болгондагы кыз бала окубайт деп энебиз турмушка берген да. Ошондо энем көп айтат эле, мен эсен аман балалуу болсом, балдарымдын баардыгына илимдүү кылам деп бекем ниет кылгандагы 6 бир тууганбыз, 5-өөбүз медресени бүттүк, медреседе окудук 5-өөбүз.